Күрөш менен өнүп өстүм, такшалдым, жеңилбедим, жерге башты салбадым. Жолун ачтым, таланты бар кыздардын, өнөрүнө өмүр бердим уздардын деген ырсаптары. Кыргыз Республикасынын эл артисти, кыз Бурак эстрадалык тобунун жетекчиси жана Ош улуттук филармониянын мүдүрү Гүлшайыр Садыбакасова эжекебиз азыр таңшолго келип калган жана кызы ырчы, аткаруучу, обончу Сайкал Садыбакасова. Кош келиңиздер. Кудай куш кылсын. Маанайыңыздар жакшыбы? Жакшы, Кудайга шүгүр. Эшикте кыш, жүрөгүбүздө жаз. Ар дайым ушундай болсун. Рахмат. Бул бурыштар бул жака түшсө да бул жака түшпөсүн деп токтоп койсок болот. Аманчылыкта келип калыпсыздар. Бардыгы жакшыбы? Ош калаасы жайында Ош жакшы. жамаатыңыз Ушу кече себелей баштады кар. Кар жаай элек, ошо себелеп көбөйт го. Анан буякта эме аябай аяз атанын кышы түшкөн экен, аябай сонун болду. Биз айтып атпайбы Кадышайга бираз келгенге чейин сиздер жаңы жылды азыр эле өткөрүп койбойлу депчи, кар барында, мындай кыштанып майрамдын атмосферасы. Майрам жыттанып турганда деген. Негизи эле сиз убагында оңой менен ата-энеңизге дагы ата-энеңиздин айрым чечимдерине дагы каршы чыгып, керек болсо атаңызды бир 2 жылга чейин таарынткан дагы убактыңыз болгон экен. Ушул окуянын Сайкалга келгенде кайталанган жокпу сизге моюн бербей? Жок, мам, мен мындай кылбам, тигиндей кылам, өз билгениндей кылам деген учурлар кездешет аябай. Эми мурдакы учур менен азыркы учурдун асман менен жерде айырмасы бар да. Ал кезде бизде өнөр жаатына аралашканга түштүк жергесиндеги ата-энелерибиз баары каршы болчу. Эмне кедир экен өздөрү деле билбейт. Биз деле билбейбиз да. Жок, артист болбойсуң, ырчы болбойсуң. Биз айткан кесипти аласың, кыргыз тили мугалими болосуң деп. Ошондой чектөө коюшкан. Мен 2 жыл тапшырганмын. Биздин мына улуттук университетке 2 жыл кыргыз тили факультетине тапшырып, 2 жылы тең мен немеден өтпөй калгам, конкурстан. 2-4 2-3 алып эле конкурстан өтпөй калам да. Ал кезде конкурс деген нерсе бар эле. Анан кийин 3-жылы атама да апам айтпай туруп анан музыкалий факультетке тапшырып коюп атпаймынбы? Азыр Карабаев университети, мурдакы кыргыз кыз келиндер педагогикалык институту. Ошон менен анан менин өнөргө жакындаган, өнөрдү кармаган мезгилим ошо 72-жылга туш келет. Эң сонун. Шоула тобунан башталса керек. Шоула 73-жылы башталып, 74-жылы Кыргызстанга таанылган. Кыздар ансамблинин тарыхый шоу ансамблинен башталат. Шоу ансамбли бул Кыргызстандагы алгачкы кыздар ансамбли. Ошол жерде 20 кыз элек, 20 кыз биз ошо шоу ансамблини түзгөнбүз. Чү дегенде эле аябай мыкты ийгиликтер жаратканбыз. Кыргыз эли үчүн бул такыр эле бир көнөргүс, бир улуу мурастардын бири болуп калган. Себеби кыздардан болгондо да айылдан келген жөнөкөй кыздардан заманбап эстрада тобунун түзүлүшү бул кандай десек болгон. Аябай жаңылык болгон да кыргыз эли. Нонсенс болгон. Ошентип анан биздин алгачкы концертибиз Токтогул атындагы паркта, Панфилов атындагы паркта өткөн. Ошол жерде концерт беребиз деп. Ачык асман алдында. Ачык асман алдында чоң мындай жайкы эме театр бар болчу. Анан 25 жылдан түзүлгөн программабыз менен концерт коебуз деп концертибиз башталган. Концерттин 5 эле номерди аткардык. 5 номерден кийин эл сахнада басып кеткен. Эл көптүгүнөн анан баягы таасири, кыздар ансамблинин таасири ошол кезде аябай мындай өзгөчө таасир кылган болуш керек да. Адамдар чыгып, милициялардын күчү жетпей ара бери болчу. Анан кийин биз 5 кыз асбаптарда ойночубуз, 5 кыз ал жактардачы да. Анан бизди гаилер, милициялар көтөрүп туруп анан кийин автобусга алып чыгып кетишкен да. Канча кыз турмушка чыгып кетти ошондон кийин? Ошол составтан берки өзүнүн толугу менен чыгармачылыкка арнап ошол күнгө чейин ошол айдында жүргөн айымдар барбы? Бар, алар эми ырдабаса дагы, мисалы үчүн Жаркын өмүр бою искусство факультетинде мугалим болуп иштеди. Роза Шүкүралиева кызым дагы бүгүнкү күнгө чейин вокалдан сабак берет. Барикан деген ошол кездеги комузда ойногон, бас гитарда ойногон кызым бүгүнкү күнгө чейин Ниязалы атындагы музыкалык мектеп окуу жайда комуздан сабак берет. Деги эле көпчүлүгү өзүнүн баягы алган билими менен консерваториядан, ал кезде институт искусство деп койот элек да. Консерватория жок мезгил. Ошол жерден алган билимдери менен бүгүнкү күнгө чейин жаштарга музыкалык тарбия берип келатышат.
эң сон. Ал эми Сайкалды туура жакындап билишибизче, сиз 14 жашыңызда эстей жүр деген алгачкы клипиңизди тартып чыккансыз. 14 жашта болсоңуз керек. 13 жашымда эстей жүрдүн ырдадым. 14 жашымда клипке тартылдым. Клипти дейле жалпы кыргыз эли көрүп абдан суктанып жана ал убакыттан бери азбы көппү 10 жылдын аралыгы болуп кетти дегиле. Сиз бала чагыңыздан бери сахнада жүрөсүз жана жеке концертиңизди быйыл берип жатасыз. Ооба, быйыл берип жатабыз. Эми Мунун Кудайдын себеби буйругу. эмнеде болушу мүмкүн? Бунун себеби Буга чейин дегенибиз сиздин курдаштарыңыз сиз менен кошо сахнанын босоп сынаттаган айымдар мырзалар бир эмесе 2ден 3дөн берип атат. Балким бул жакта дагы Гүлшара эжекебиздин мындай көрүнбөгөн дирижерлук дыккаттык мамилеси көрүнүп атабы дегеним. Жо бир нече жолу айтканмын, Сайкал сенин жеке концертиңди өткөрбөйлү деп. Бирок эч бир сааты чыкпады да, чынын айтыш керек. Ар кандай себептер менен сааты чыкпай, мына ушу быйыл сааты чыккан экен, эми Кудай буйруса. Болгондо да кычыраган кыштын күнү. 1 декабрда ушу спорт сарайында Сайкалдын алгачкы жеке концерти болгон отурат. Даярдыктарыбыз 3 айдан бери болуп атат. Кудай буйруса, Сайкал уктабай күнү иштеп, ушу жакшы бир сонун маанайда концерт көрсөтөйүн деп аракеттенип атышат. Сайкал менен кошо чыгармачыл бир топ адамдар, режиссерлор, звукачтар деп коет го. Аранжировщиктер бүт баары атакат эмгектенип атышат. Кудай буйруса, сыртта кыш болгондугуна карабастан, бир күнү, декабрь күнү элдин жүрөгүнө жаш тартуулайт деп турабыз. Эң сонун экен. Келиңиздер, азыр бир нече мүнөттөн кийин кайрадан биз студияга кайтып келели. Азыр болсо жарнамалык турмак. Сайкал учурунда апаңыз мен айдоочу болот элем деген дагы айтып кеткен кеби бар. Сизде мындай тандоо болду беле негизи? Же сахна бул меники. Жана сиз өзүңүзгө жакын айткан сөзүңүз бар экен. Мен сахнадан айрылганымды же болсо ушул шоу дүйнөсүнөн кеткенимди такыр элестете албайм деген сөзүңүз бар экен. негизи мага мындай эч ким тандоо койгон эмес. Мен негизи кичинекей мезгилимден эле апам ичинен эле музыка менен жашоом, мисалы кичинекейимде эле музыка менен өскөм. Албетте ошол конокко келген эжекелерим дагы концерт коюп келгенде, концерттерге барып, кыз бирактоонун кыздары даярданып жатканда жанында ар дайым бийлеп, оозумду кыймылдатып, аларга окшогум келген. Бирок ошол учур келди деп ойлойм. Не дегенде мен чыгармачылыкта жашоомду өткөрдүм. Кудай буйруса мындан ары дагы уланта бермекчимин. Мен үчүн да тандоо жок да. Жана Сайкал, сизди биз бир топ тасмалардан дагы байкап келебиз. Актрисалык өнөрүңүз дагы бар экен. Айтсаңыз, мисалы ырчылык менен чыгармачылыкты алганда, ырчылык менен актёрдук өнөрдү алганда кайсы кесип кыйыныраак? Жана сиздин жүрөгүңүзгө жакыныраагы кайсы болуп саналат? Негизи ар бир кесиптин өзүнүн кыйынчылыктары болот, бирок мага өзүмдүн кесибим жакыныраак. Не дегенде ырларды ырдаганда бул мен уже мындай жан дүйнөмдөн чыккан чыгармалар болот. Не дегенде ошол нерсени берилип ырдайм, мен ал нерсени түшүнөм. Өзүм мисалы музыкалык билимим бар, түшүнөм. Албетте актерлук чеберчилик боюнча бул мен как хобби катары кетет. Ал нерсени мен мындай мен үчүн хобби түрүндө эле кинолорго тартылам да негизи. Сиз актерлук курстарга барып жүрөсүз, баргансыз деген да кабарыбыз бар. Жок, мен Бибисара Бишналиева атындагы университетте окуйм. Ал жакта албетте өтөт актерлук чеберчилик. Бирок мен үчүн айтып атпаймынбы, көбүнчө ырчылык жакка. Негизи багытыңыз ырчылык. Гүлшара эже, сиз мына 40 жылдан бери, кыз бурак түзүлгөндөн бери бир топ кыздарды тарбиялап келесиз. Жана негизи айымдар менен, кыздар менен иштешүү абдан оор деп коет эмеспи? Сизге дегиле кыйынчылык жараткан, ушунчалык өкүнүп кеткен, кандайдыр бир сизди өкүндүргөн учурлар болду беле сизди дегиле? 40 жылдан бери эмне өкүндүрөт жана эмне сүйүндүрөт? Өкүнгөн мезгилдер да көп болот, сүйүнгөн мезгилдер да көп болот. Шоу дүйнөсү деген өзү жакшы менен жаманга жык толгон чөйрө да. Эми аябай кубанганым ошо ийгиликтерди жаратканда кыздарым
чет өлкөлөргө барып келгенде, мамлекеттик деңгээлдеги иш-чараларга катышканда, анан сону ийгиликтерди, чоң жетишкендиктерди багындырганда аябай кубанасың да. Анан ошол эле учурда жыргалы менен кошо кууралы деле бар. Кыздарды даяр кылып, тарбиялап, табиттеп, сахнага даярдап койгондо сага айтпай туруп, ошол бойдон куйругун тийип жок болгон кыздар болот. Ошондо аябай катуу мага тийчү илгери. Азыр мен такыр эле андай нерсе мага таасир кылбай калды да. Азыр сайкал илеп атат. Негизи тизгинди сайкалга тапшырып койдуңуз. Толук эмес. Канчасы? Толук эмес. Чылбыры кармап койдуңуз. 70% деп коелу, 60-70%. Сайкалда мен энес катары көзөмөлдөп турам да. Балам азырынча жаш дагы бир 5 жылдан кийин уже карабай калсам керек. Сайкал өзү жасай берет депчи. Дайым көрсөт. Түз эфирден сайкалып жок апа, мен дайынмын. Кыздар гана киргиле деп. Кыздар менен иштешүүнүн Өтө кыйын. Эми бир кызыны тарбиялай албай, биз эмне болуп атабыз эже деп жазгандарды окуп алып чындап эле күлөм да. Аябай кыйын. Ар түрдүү үй бүлөдө өсүп, ар кандай тарбия алган кыздар. Ага карап, ошого менен бирге эле кыздар бирин-бири көргөндө башкача да. Баягы эмнегедир бир нерсеси жактырбай кыздар менен атаандашуу башталат. Туура. Мына ошо атаандашууну жакшы нукка бурганга чейин, ишенесиңби, 1 жыл убакыт өтөт да. 1 жыл убакыт. Ошо 1 жыл убакытка чейин карманганы кармалып калат, карманбаганы до свидания, прощай деп кете берет ошо. Ушундай кыйын болуп атат. Азыркы күндөгү баягы кризистик учур. ооба. Заманыбыздын оош кыйыш мезгилдери. Шоу дүйнөсүндөгү дагы оош кыйыш мезгилдер биздин жамаатка дагы өтө терс таасирин тийгизип атат. Аны моюнга алышыбыз керек. Ошондуктан баягы анан дагы бир мыйзам киргизип койгонмун да. Сайкал ошону каалабай жүрөт акыркы мезгилдерде. Жеке ырчыларга, ошол топтурган ырчыларга мурда жекеде номерлерди жазып берчүмүн да. Анан жеке номерлер жазганда, топтун номерлерин жазганда тез баягы дүркүрөп өсөт да. Анан дүркүрөп өстүргөндөн кийин анан көңүлүңдү ооруткан чыгып калат менде 1,5 Анан ошо көңүл ооруган мезгилде мен 2010-жылы мындан кийин топко келген кыздар топтогонорду айт деп мыйзам киргизгенмин. Мен да конституцияны өзгөрткөмүн да. Ошонун бери ушу сайкал суранып калат, кээде кыздарга жазалы деп. Мен макул болбой келатам. Бир учур келсе керек, бышып жетсе керек, ама ошол кезде бүгүн маселеге кайрылсак керек. Бүгүнчө келген кыздар топтогон ардашат. Конституцияда ошондой жазылган? Конституцияда ошондой жазылган. Кыз брактын конституциясында. Ал топтон чыгып, өзүнчө учуп кетмейинче топтун гана ырларын аткарат. Эгерде кеткен күндө дагы топ түзгөнгө азыр уруксат жок биздин мыйзам боюнча. Топ түзүп биздин брендтерди, биздин атыбызды пайдаланганга азыркы күндө акысы жок. Конституцияны жакшылап караңыз, азыр жоготуп атпайбыз биз. Конституция жок болуп кайыкта жүргөн белгисиз. Ошондуктан Кудай сактасын. Андан сайкалдын дагы ырчылык гана эмес, обончулук дагы бир тизгинди мындай бир кармап көргөн далалаттарын угуп калдык, көрүп калдык. Ошол тууралуу айтып кетсеңиз сиз. Негизи кичинекей мезгилимде бул апамдан өткөн талант деп коем. Эмне дегенде, кичинекей мезгилимде фортепианода баягы свет өчүп калганда шамды жанына коюп алып, анан мен жанына отургузуп алып, анан обондорду чыгаргандары мен эсимде да. Анан мен ойлонорчумун, мен дагы апам мен дагы сизге окшоп обон чыгарып, баягы канчалык обон чыгарып нота жазган сайын мен дагы ошол нерсени үйрөнгүм келчү да. Бирок убакыт келет, сен дагы баарын үйрөнөсүң, мисалы баарын үйрөтөм деген апам ошол нерсени аткарды десем болот. Мен ошол нерсени үйрөндүм апамдан, көп жакшы нерселерди алдым. Ошонун арасында обон чыгаруу дагы болду да. Бул баягы бияктан негизи обон жан дүйнөңдөн келет экен да, бул Кудай берген талант. Бирок ошол талантты баягы адамдан чыгаруу бул апам бир сайыпкерге дагы. Ооба. Байланыштуу деген. Устатым деген апам менин устатым. Устатым. Эми обончулук ошо үйүбүздө бир 30 жылдык фортепианобуз бар. Мен ошо иштеп жүргөн мезгилде сайкал кичинекей мезгилинде алганмын. Ошол фортепианобузда көп ырлар, көп обондор жазылды. Ошол фортепианода бүгүнкү күндө сайкалдын калемине тиешелүү обондор жазылды да. Мен аны аябай барктайм, ушунчалык аярлап турам. Бул ак жолтой фортепиано деп. Мына ошондуктан ошол жерге барганда үйдө отурганыбызда ошо көптөгөн обондорубуз ошол жерде чыгат. Менин деле 130га жакын обонум бар азыр.
ошонун 80 ырдалыптыр, 40-ını эстрада жылдыздары ырдаптыр, 40-ını 40-ка жакын, 40-тан ашыгын кыз бурак ырдаптыр. Ошондо өзүм билинбей, 60 жылдыгымда гана билбедимби. Ошондуктан бул дагы өзүбүздүн бир өнөр. Мен чоң атам жамакчы акын болгон экен, чоң атам. Мындай адамды карап туруп эле төгүп койчу экен да. Ошо кишиден өткөн го деп кылам. Апам да темир комузду аябай ойночу. Сайкалды отургузуп алып темир комузду аябай ойноп берет эле тайраң. Атам болсо комузду ойночу. Мына ушинтип баарынан чогулуп анан жуккан ушул жакшы көрөнгөнү кызыма көз алып келе атабыз. Кыргыздын алма сабагынан алыс түшпөйт деп бекеринен айтпаса керек. Сайкал азыр болсо кайсы ырды аткарып бересиз? Сіздерге қиялымда жашайсың аттуу Кыялымда жашайсың. берем. Келиңиз анда Болсо сиз биздин микрофон студиябызга койдуңуз. микрофонго өтсөңүз болот. Урматтуу кыргызстандыктар, биз менен бирге ойгонобуз. Анткени азыр студияда Сайкал Сабагова бир гана сиздер үчүн ырдап. Албетте. Кабыл алып коюңуздар. Кеттик анда. Жүрөгүмдө жашайт бир сендей, кыялданым сагында. Жашасам дейм бакыт издебей, сен болсоң жанымда. Жүрөгүмдө жашап сен, куусалыкка калтырба мени. Жалғызым сен, қиялымда жашайсың, ойды эледим, кариктерим жашырбай, аны сезбедим, куса болуп сөз айтсам, жообун бербедим, күндө келчү жерге сен, неге келбедиң, багындырып жүрөк бир сендей. Жашайт анда мен жылга, сүрөтүңдү калам тиктебей, сен жүрсөң жанда. Жүрөгүмдө жашап сен, куусалыкка калтырба мени. Сезбейсен, жүрөккө сен аттап мен, көкөлөтүп алдымбы сени. Жалғызым сен, қиялымда жашайсың, ойды эледим, кариктерим жашырбай, аны сезбедиң, куса болуп сөз айтсам, жообун бербедиң, күндө келчү жерге сен, неге келбедиң. Kıyalımda yaşaysın, oydu elledin, karikterim şaşırbayt, anı sezmedin, kusam olup söz aytsam, çoğun berbedin, günde geçü жерге sen, nege gelbedin. Браво, баракелди. Кол чабуулар болсун. Сиз кыздарыңыз мындай сахнага чыгып же болбосо ушундай эфирлер аркылуу ырдаганда жанында болобу, теле аркылуу көрүп жатканда толкунасызбы? Жок, толкунбай деле калдым ушул. 40 жылдан бери жетектей берип, жакшы жаманга бышып, тоңуп, күйүп дегендей. А бирок кемчиликтерин биринчи эле мен айтсам керек деп ойлойм. Кайсы жерде кандай кемчиликтер болсо, Сайкалга чалам.
сайкал көз ары барып бери келип анан оңдойбуз. Себеби бир сындан өткөрүп коюш менин парзым. Мен көп жылдык музыка ишмери катары, профессионал музыка адамы катары кээде жазгандары ошо ойдон эле жакшынакай болуп сынынан өтөт. Анан кээ бирөөлөрүнө сөзсүз сын пикиримди айтып оңдодук түзөтүүгө туура келет. Кыздарга, албетте кыздар деле сахнага чыгып мен только баягы эмне деп коет, мен кемчилигин гана көрөм да. Сайкал. Анан сайкал коркуп турат. Апам дагы кайсы кемчилигибизди көрүп коет экен деп. Сөзсүз бир кыз бир кемчилик жасап коет да. Баягы топтук кыйын да. Ошондон анан тарбиялап айтып деп оңдоп түзөтүп турабыз. Эми бул милдетибиз да. 40 жылдан бери мына 76-жылы түзүлгөн кыз бурак быйыл 40-ка кирип отурат. Кудай буйрса эмки жылы 40 жылдыкты өткөрөбүз деген тилегибиз бар. Бул ушу сайкалдын жеке концертин өткөрүп койсок, сонун кылып. Анан эми эмки жылы ошого даярдана баштайбыз. Эң сонун. Жана бүгүнкү биздин эфирибиздин темасы бул таттуу эфир болуп атат азыр. Деги эле таттууну жакшы көрсөңүздөр керек. Чыгармачыл адамдар мисалы маанайын көтөрүү үчүн көпчүлүк учурда таттууну көп жешет экен да. Сиздерчи жакшы көрөсүздөр? Таттуу биринчи орунда болсо керек, сайкал таттуу жеген жагынанчы. Кичинекейинен эле таттууга жакын чоңойгон. Ошол кездеги баягы өзү айткан 13 жаштагы эстей жүр деген ырыны ошо таттууну сникерсти көрсөтүп жаздырганбыз. Кыштын кычыраган күнү Шубачан Костя Муксин Сникерс стимул болот. Жигиттердин студиясында жазып атабыз да. Анда азыркыдай компьютерде оңдомой жок. Бир ырдайт, таза ырдаш керек. Кичине бузулду, кайра ырдаш керек. Мына ушундай иш механизминде жазганбыз да. Анан акырында мен айттым да, сайкал бир пачка сникерс менен дедим. Бир пачка болот го. Десем, бир эле ырдап туруп шарт ырдап салган. Ага чейин ырды түшүнбөсөң дагы баягы ырды жеткире ырдай албайсың да, мындай жүрөктөн болбосо. Түшүнбөйт эле да. 13 жашта кайсы жок, ишенип деп мен баягы обонго көбүрөөк маани бурчум да, анан обон аябай жакшы ошол. Анан эч эле кире албайм, урушуп атышат, мындай эме кийгизип коюшкан баягы капюшон, ичинен эме наушник да, баягы мамалак турат да, мамалак турат. Эме шарф таап коюшкан. Кичинекейим түшүнбөйм, ишенип, эмнеге ишенем билбейм. Ырдай албайм, апам жинегем, эмнени жакшы көрөсүң, жигит барбы жакшы көргөн, жигитиң барбы дейт. Жок дейм, анан эмнени жакшы көрөсүң? Сникерс тотпайм. Мен сага бир коробка сникерс алып берем. Алып келгиле деп, балдар алып келди, анан көрсөтүп атпайбы. Эптеп ырдап ошол сникерсти жеш керек. Ошондо эмеде ырдап баягы сникерс аябай жакшы көргөнүмдөн ырдагам. Азыр Кудай буйруса ошол концертимде угаласыздар. 24 жашымда кайрадан жаңылап түшүнүп. Ушуну сурайын деп атканбыз чындап. Азыр эски ырлардан көп жаңыланды. Эски, бирок элге популярный болгон баягы ырлардын көбү жаңыланып жазылды. Анан жаңырларың да бар, сайкал. Анан негизинен эстрада жылдыздары менен дуэттери бар. Триолор дагы бар го дейм. Ооба, триолор да бар. Триолор да бар. Анда эмесе көрөрмандарга жакшы жол багыт ачып бердик окшойт. Биз сайкалдын концертинде гүл менен кошо эмнени ала келеңиз? Сникерс бирден, Туура, эң сонун болду. Чоң рахмат сиздерге. Ыраазычылыгыбызды билдиребиз жана алдыда боло турган кечиңиздер эң мыкты деңгээлде өтсүн. Биз дагы барып өз көзүбүз менен көрүп, сизге таттууларды ала барганга аракет кылабыз. Ыраазычылык билдиребиз. Чакырасыздар. Рахмат, жакшылыктар болсун ар дайым. Силерге да чоң рахмат. Учурдан пайдаланып, элдин баарына ушу кыш дегенге карабастан, кар дегенге карабастан келип, кызымдын ушу алгачкы концертине бөлүшүп бериңиздер деп сурап кетет элек. Саламатта калыңыздар. Таң шоулада азыр бизде конокто Кыргыз Республикасынын эл артисти Гүлшайыр Садбакасова жана келечектеги. Туура, жана келечектеги ошондой эле ырчы, обончу сайкал Садбакасова болду. Көрүшөбүз бир канча мүнөттөн соң достор.